Ассаламу алейкум, урматтуу достор, сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов жана сиз менин KG Top 5 YouTube каналындасыз. Бизде көптөн бери видеолор чыга элек, обзорлор чыга элек. Жай менен эл көлдө жүрдү, өздөрүнүн иштери менен жүрдү. Биз дагы өзүбүздүн иштерибиз менен жүрдүк. Анын үстүнө жай менен кинолор да чыккан жок, кыргыз кинолору. Эми Кудайым буйрса, күз мезгилинен баштап көптөгөн кино тасмалары чыкканы турат. Алар кайсыл тасмалар десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Аягында кыскача жакында чыга турчу тасмалар тууралуу анонс кылып кетмекчимин. Жана ошол тасмалардын ар бирөөсүнө обзор жасаганга аракет кыламын. Андыктан KG Top 5 YouTube каналына катталып, мына бул жердеги коңгуроондагы күйгүзүп койгонду унутпаңыздар. Ошондо жаңы чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Ал эми бул видеонун обложкасынан, превьюсунан байкагаңыздар да эле, бүгүн биз Так Мураскери Манастын уулу Семетей кино тасмасы тууралуу сөз кылмакчыбыз. 25 августтан баштап чоң экрандарга чыкты. Эгерде тасманы көрө элек болсоңуздар, барып көрүп коюңуздар. Ал эми 24 август күнү болсо, жабык көрсөтүүсү болуп, презентациясы болуп, барып тасманы толугу менен көрүп келдик. Өзүмдүн оюмду толуктадым, жыйынтыктадым. Эми Кудайым буйрса сиздер менен бөлүшүүгө даярмын. KG Top 5 YouTube каналы, мен Өмүрбек Нурдинов. Чайыңызды даярдаңыз дагы, биз баштайбыз. Алдын ала айта кетчү нерсе, мен эч качан тасма жакса дагы, жакпаса дагы эптеп алып, жамандап, элге тартуулап, контент жасайын деген ой максатты көздөгөн эмесмин. Мен болгону көргөн кино тасмаларым тууралуу өзүмдүн оюм менен бөлүшөм. Жана менин оюм сиздин оюңуз менен дал келбеши толук ыктымал. Орустар айткандай, сколько людей, ровно столько мнений дегендей. Жана бул тасма тууралуу дагы менин оюм сиздин оюңуз менен дал келбесе, өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазып коюңуз. Сөз түрдө күтмөкчүмүн. Ал эми тасманын авторлоруна дагы алгач бир сыйра кайрыла кетейин. Менин оюм эгерде сиздерге жакпай турган болсо, обзор жакпай турган болсо, жаман көрбөңүздөр, таарынмаңыздар. Менин оюмча, критика болмоюнча чыгармачылык өспөйт, өнүкпөйт. Анын үстүнө Кудайга шүгүр, биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Андыктан өзүмдүн оюм менен бөлүшүүгө өзүмдүн толук укугум бар. Жана бул видеону көр деп мен эч кимди кыйнаган жокмун. Эгер жакпаса, жөн эле өчүрүп, башка видеого өтүп кете берсеңиздер болот. Ал эми жаккан болсо, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп кетүүнү дагы унутпаңыздар. Бул жагын тактап алдык. Эми непосредственно тасма жөнүндө сөз кыла турган болсок, алгач бул толук метраждуу тасма эмес, чоң сериал болуп чыкмак экен. Өзүнүн ичине 14 саатты камтыган сериал болуп, дүйнөлүк стриминг сервистерине, Netflix жана Amazon сервистерине чыкмак экен. Бирок тилекке каршы сериал болбой, толук метраждуу тасма болуп чыгып отурат. Биринчи бул Манастын уулу Семетей чоң эпос бар. Жана театрларда коюлуп жүргөн Манастын уулу Семетей спектакли бар. Эми үчүнчү болуп толук метраждуу тасма Так Мураскери Манастын уулу Семетей кино тасмасы чыкты. Бул тасманы тарталы деп биринчилерден болуп, идеянын автору бул Өмүрзак Төлөбеков деген байке болду. Бул тасманын сценаристи жана продюсери. Ал эми режиссерлук креслону болсо атайын Казакстандан чакырылган Дархан Кожохан аттуу режиссер байке, жана биз тараптан болсо Эгемберди Бекболиев агай режиссерлук креслону ээлешти. Алгач биринчи эле сценарий жөнүндө сөз кыла турган болсом, Өмүрзак байке өзү айткандай, бул сценарий пьесанын негизинде жазылган деп айтылып келет. Менин оюмча, бул пьесадан алынып, кино сценарий болуп жазылган эмес, болгону пьесаны алып туруп эле кээ бир жерлерин эле редакция кылып, мына бул жерин кыскартып коелу, мына бул жер аябай узун экен, бул сахнаны болсо мына бул жерден тартабыз, тигини тигил жерден тартабыз деп эле пьесаны эле тартып коюшкан. Анан бул жакта кандайдыр бир кино сценарий бар деп айтыштан алысмын. Эмнеге мындай жыйынтыкка келип отурам? Анткени пьесанын өзүнүн кандайдыр бир мыйзамдары бар, өзүнүн ыкмалары бар, жана кино сценарийдин дагы өзүнүн таптакыр башка ыкмалары бар. Мындайча айтканда, пьеса бул өзүнчө бир өз алдынча чыгарма. Ал эми кино сценарий бул таптакыр өз алдынча чыгарма. Бир эле кичинекей эле мисал келтирип кетейин. Пьесада исходное событие деген түшүнүк бар. Ал деген
кулисан нар жагында, сахнанын нар жагында кандайдыр бир окуя болот дагы, ошол окуянын артынан актер, каарман сахнага ошол окуяны алып чыгып айтат, жеткирет. Жана конечно же театрда отурган көрүүчү сахнанын ар жагында мындай болуптур, жана ошол жактан каарман келип атат деп айтылат. Көбүнчө учурда көптөгөн окуялар диалог менен берилет, сөз менен берилет. Жана эң чоң конфликттер гана сахнага алынып чыгат дагы, калган көптөгөн нюанстар сахнанын артында калып кете берет. Жана окуянын масштабдуулугу кандай болгондугу көбүнчө учурда театр көрүүчүлөрүнүн фантазиясына жараша кетет. Ал эми кинодо болсо бул таптакыр башкача. Кинодо биринчи иретте алдыңкы жака визуал чыгат. Биринчи иретте биз көрүшүбүз керек, анткени бул радио постанова эмес, бул дагы бир жолу айтайын, спектакль эмес, бул кино. Жана ошол масштабдуулукту, исходное событиянын ар жактагы окуяны бардыгын көрсөтүш керек. Ал эми биз Манастын уулу Семетей кинотасмасында эмнени көрүп атабыз? Биз баягы эле ошол эле сөздөрдү көрүп атабыз, ошол эле сүйлөшүүлөр, окуяларды жөн эле диалогдор аркылуу жеткирип атышат. Мен муну киносценарий деп айтуудан алысмын. Бул ошол эле пьеса. Эми актерлор тууралуу сөз кыла турган болсок, бул жакта чындап айтканда мыкты актердук топ чогулган. Мен деген биздин актерлордун гиганттары чогулган. Ошол эле Каныкей апабызды несравненная Альбина Имашева эжекебиз ойногон, Чырдын болсо Халича Сейдалиева эжеке, жана башка актерлорду айта турган болсом, Темирбек Смамбеков Бакай атанын ролунда, Азиз Мурадилаев. Кыскасы актердук топ мыкты, бүт бардыгы өз ордунда. Бирок оюн жагына келе турган болсок, кинодогудай болгон эмес. Мен спектакльди көргөм, Манастын уулу Семетей спектаклин көргөм. Жана кинодо отурганда мен ошол эле спектакльди көрдүм. Ачыгын эле айтайын, анткени бул спектакль кино форматка отурган эмес, ошол эле кандай ойнолгон болсо, канча жылдан бери кандай ойнолуп келсе, кинодо дагы дал эле ошондой ойнолгон. Эми топ-точ дебейин, кандайдыр бир кичинекей нюанстары бар, бирок баары бир ошол эле спектакль. Жана көптөгөн актерлор, мындайча айтканда каармандар эмнегедир монотонно, то есть бул жакта кандай болсо, бул жакта ошондой, бул жакта ошондой бирдей эле кеткен. Кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү көрө алган жокмун. Мисалы ошол эле Бакай атанын улуулугун, көрөгөчтүгүн, акылмандыгын мен тасмада көрө алган жокмун. Мен Бакай атаны карап отуруп кандайдыр бир кошуна эле чоң атаны көргөндөй болдум. Ошондой эле Каныкей апабыз тууралуу. Каныкей апабыз биз билгенде улуу адам, алп адам негизи. Мен көлөмдү айткан жокмун. Мен ой жүгүртүүсүн айтып атам. Акылмандыгын айтып атам. Тасмада ал нерселер тилекке каршы жок. Мына ошол нерселерди негизи кинотасма бизге көрсөтүш керек эле, бизге жеткириш керек эле. Ошол эле у тууралуу сөз жөн эле айтылып калды. Хотя мен канча миң жолу айтыласам дагы тажабайм, анткени бул туура биринчи иретте кинодо визуал болуш керек. Визуал жок. Ал эми Семетейдин каарманына дагы менин суроолорум бар. Мисалы, Семетейди ойногон жигит чыныгы жашоодо актер эмес экендиги ачык айкын эле көрүнүп турат. Ага мейли көз жумалы. Дагы жакшы, өзүнүн үнүн калтырбай, Кыргыз драма театрынын алдыңкы актерлорунун бири болгон Өмүрбек Израилов мыкты деңгээлде үн коштоп берген, дубляж кылып берген. Бирок Семетейдин каарманы сценарий боюнча кандайдыр бир истеричный мальчик болуп калган. Ал нары чуркап деп, бери чуркап деп, тиге жинигайып, сен эмне айтасың, сен эмне айтасың, деп барып туруп эле хам болуп калды. Биз Семетейди кандай деп билебиз? Чыныгы кол башчы, акылдуу, көрөрман, чыныгы лидер катары билебиз.
кино тасмада мен лидерди көрө алган жокмун. Анын үстүнө Семетейдин өсүшү. Семетейдин өсүшүндө Семетей аябай шок өскөн деп билебиз. Жана шок өскөнүн бизге режиссер кантип көрсөтүп атат, кантип далилдеп атат, кантип түшүндүрүп атат. Молда келет, даттанат. Семетей тигини уруп салды, Семетей муну уруп салды, сабак окуп атат, башка балдарды жыйнап алып, мушташтырып атат. Анан Алтынай чыгат. Сиздин балаңыз тигинтип атат, сиздин балаңыз минтип атат деп Азиз Мурадилаевдин каарманына даттанат. Ушундай жол менен Семетейдин шок экендигин бизге көрсөтүп атат. Бул дагы болсо, урматтуу достор, пьесанын, спектаклдын ыкмасы. Анткени спектаклда мындай нерсени колдонот, сөз менен жеткирет. Жана айтпадымбы? Сахна артындагы окуяны сөз менен жеткиришет. Кинода андай эмес. Кинода биз ал нерсени көрүшүбүз керек. Биз көргөн жокпуз. Семетейдин кичинекей кезиндеги болгон бир сахнаны көрдүк. Анын машыгып атканы. Болгондо дагы аябай начар тартылган биринчиден. Экинчиден, ал жаш бала таптакыр Семетейге отурбайт. Мен окшоштугун айткан жокмун. Ладно, окшош болсун. Баары бир. Шоктугу жок, көзүндө от жок. Аны мындай тентек, мындай келечектеги лидер деп айта албайсың. Хотя жакшылап издесе андай мыкты жаш балдар, мыкты актерлор бар болчу. Дагы бир сахна. Семетейдин шоктугу тууралуу. Ошол айылдагы, ошол жердеги уурларды сабайттап айтылат. Ал сахнаны бизге кантип көрсөтүп атат. Үңкүрдө 3 киши отурат, от жагып. Өйдө жактан Семетей түшөт дагы, мен силерге мал уурдаганыңар токтоткула десем, токтотподуңар деп туруп, сабап салат. Кайра эле ошол сөз. Эмнеге ошол үчөө мал уурдуп аткан жеринен кечинде кармап элдин көзүнчө чыныгы сабап салбайт? Неге биз мал уурдуп атканын көргөн жокпуз? Келип туруп Семетей сөз менен айтат кайра. Анын үстүнө мушташтагы аябай төмөнкү деңгээлде коюлган, аябай начар. Жана мушташты айта турган болсом, тасманын аягындагы кульминациядагы Коңурбай менен Семетейдин мушташын мыкты деңгээлде коюш керек эле. Мен деген каскадерлорду чогултуш керек эле. Ошол эле бизде мыкты каскадерлор бар. Адилет Акматов байкенин целый командасы бар. Ошолорду чакырсаңар, мощный бой коюп бермек, конкретно коюп бермек. Красочно, зрелищно, киношно коюп бермек. Биз эмнени көрүп атабыз? Коңурбай менен Семетей нары бери күрөшөт дагы, муунтуп туруп ичин кесип коет. Болду. Бул эмне? Кульминация. Гилтейген Семетей эпосунун кульминациясы. Коңурбай жерге жаткызып туруп, муунтуп туруп ичин кесип койду. Болду. Ал жагы мейли графика жагына көз чаптыралы. Мен бул жагына анчалык деле придирка жок. Анткени бизде анчалык деле специалисттер, графика боюнча, спецэффект боюнча специалисттер жок. Анын үстүнө биздин көзүбүз Голливуд тасмаларына көнүп калган. Жана биздин тасмаларда спецэффектлерди көргөндө эми күлкүң келет. Чындап эле аябай төмөнкү деңгээлде графиканы жазган адамдар, мени көрүп атсаңар кечирип койгула, бирок дагы иштеш керек. Дагы мындан да мыкты деңгээлге жетиш керек. Начар азырынча. Кыймыл аракет аябай аз, действие аз. Актерлор көбүнчө учурда отуруп эле сүйлөшүп атышат. Анын үстүнө бир жерде карасаң багарлап баратат, бир жерде карасаң суунун жээгинде отурат, бир жерде карасаң тоодо жүрөт. Бул эмне, үй жайы жок адамдарбы? Тайторунун чапканы жөнүндө сөз кыла турган болсом, толтура атчандар нары бери чуркатып койгон. Анан кийин кайсынысы Тайтору, эмнеге Тайтору мыкты, анан кантип жеңип чыкты.
вообще белгисиз, түшүнүксүз. Мен тайторуну чабам деди, Семетей барды, жок анда мен чабам деди. Анан кийин аттар чуркап туруп бүтүп калды. Вообще түшүнүксүз. Бирок чындап эле көптөгөн аттар колдонулган. Жыйынтыгы тайтору гана. Кайсы ат тайтору арасында? Мисалы, тасманын начарлыгын кантип билсек болот? Мисалы, Манастын уулу Семетей кино тасмасында эки жакшы бир драматический момент бар. Биринчиси бул сары таз келип Семетейге Манастын уулу экендигин айткандыгы. Айтканда Семетейдин ошол жердеги сопереживаниясы, мындай ичиндеги уйгу туйгусу, ошону кабыл алгандыгы, кайгыргандыгы, жини келгендиги, ызасы, ошонун бүт баары мындай айкалышкандыгы. Ошол жер негизи мыкты деңгээлде тартылып, жакшы режиссерский подходду талап кылган жер болчу негизи. Момент ошондой болчу. Анан ошол жерин көргөндө негизи кино көрүүчүлөр, зрительдер, биз кадимкидей Семетейге сопереживать этишибиз керек болчу. Байкуш билбей жүргөн эме деген сыяктуу мындай уйгу туйгу биздин дагы сезимдерибиз ойгонуш керек болчу. Билесиңерби эмне болду кинотеатрда? Элдер күлкүсүн тыйып араң отурушту. Мен кээ бир жерлерден мындай капталдардан угулуп кетип деп күлкүсүн тыйып аткандар. Эмнеге? Анткени ал жерде баш каармандын ойногондугу, анан постановка мындай трэш да. Мындай чыныгы трэш бар го, мындай деп кыйкырат го. Ошондой бир трэш болгон. Бул биринчи момент. Экинчи момент. Семетей элине кайтып келгенден кийин жакып көбөш болуп калып эле, уулум келдиң кулунум деп тосуп алып, анан кийин кымызга ууну куюп туруп, кымызды ичебиз деп берет го. Анан кийин бергенде Семетей ал кымызды үчкө бөлөт да. Үчкө бөлүп, үчөөбүз ичели деп. Анан кийин бири-бирин карагандыгы ошол жерде мындай жакшы бир драматический момент болуш керек болчу да, ичи болбаса экен депчи. Мындай сопереживать этиш керек болчу. Бул жерден болсо, жана биринчи жерден эл күлкүсүн эптеп болсо дагы тыйса, экинчи жеринде тыя албай калышты. Чындап эле кинотеатрда отургандардын жарымы күлүп жиберишти, кадимкидей каткырып күлүп жиберишти. Ал жактагы ал жактагы бир мощный трэш болуп калганда, хотя трэш болбош керек эле, ал жерде наоборот мощный драматический сцена болуш керек болчу по идее. Ал жерде реально күлдүк, реально трэш болду. Ошол жакта мен дагы күлкүмдү тыя алган жокмун, мен дагы күлдүм. Жакшы эле күлдүм. Хотя андай болбош керек болчу. Эми тасманын деңгээлин ушундан түшүнсөк болот деген ойду айтып атам. Эми жыйынтыктап айта турган болсом, тасманы мен кандай кабыл алдым? Тасма буга чейин как будто мындай Семетей деген мыкты, жакшы деңгээлде тартылган тасма бар дейли, мощный бир тасма бар. Высший тартылган, жакшы бюджет менен, жакшы режиссер менен, жакшы спецэффект менен тартылган. Анан кийин кандайдыр бир топ чогулат дагы, келгиле ошол тасмага пародия тартабыз дейт. Пародия тартабыз дейт дагы, элди чогултуп туруп, анан кийин ошол мыкты тасмага пародия тартышат. Анан мен ошол пародияны көргөндөй эле болдум. Менин сунушум бар. Кинонун жаратуучуларына, авторларына жакшы бир сунушум бар.
бир нерсе менен бардыгын оңдоп койсо болот. Эми бардыгын эмес, эми көп нерсени оңдоп койсо болот. Тасманы бул так мураскери Манастын уулу Семетей тарыхый көркөм тасмасы дебей, бул тарыхый көркөм киноспектакль деген жанрды берели. Тасма деп айтпайлы, кино деп айтпайлы. Спектакль. Киноспектакль. Мисалы, телевизионный спектакльдер бар го, телеспектакль. Эмелеге телевизорго чыккан спектакльдер атайын тартылат ушундай. Формат ушундай. Муну дагы биз киноспектакль деп. Мисалы, театрга келип көрө албай тургандар, келип көргүлө. Айтып коелу, бул кино эмес. Кинону күтпөгүлө. Бул киноспектакль, спектакль деген жанрга кошсок, көп нерсе оңолобу деген менин оюм бар. Көп нерсе өз ордуна туруп калабы деген. Көп нерсени биз актап кетебизби деген ой бар. Мен сунушум ушундай. Бул тасма эмес. Мен бул жакта кинону көрө алган жокмун. Кино эмес бул, тасма эмес. Бул спектакль. Киноспектакль. Эми эң башкы суроо, бул тасманы кинотеатрга барып көрсөк болобу? Көрөлүбү? Стоит ли смотреть деген суроо. Албетте көрсө болот. Даже мен айтайын дегеним, көрүш керек. Потому что жаманды көрбөй туруп, жакшынын жакшы экенин түшүнбөйсүң дегендей. Жана албетте ар бир көрүүчү өзүнүн жеке оюн, мнениясын түзүш керек. Жана көрүп келгенден кийин сиздин оюңуз кандай болду? Комментарийге жазганды унутпаңыздар. Жана дагы бир жолу тасманын авторлоруна кайрылып кетем. Өзгөчө Өмүрзак Төлөбеков байке, Эгемберди Бекболиев агай, жаман көрбөңүздөр. Таарынбаңыздар. Мен болгон нерсени болгондой айттым. Мен сиздерди улуу адамдар катары сыйлайм. Чыгармаларыңызды дагы сыйлайм. Мен сиздер менен иштешип калганыма сыймыктанам. Айта кетчү нерсе, мен бул тасмада Семетейдин жигиттеринин бирин ойногом. Нуржасын Жумагулов экөөбүз Семетейдин жигиттеринин ойногонбуз. Бул тасмага мен да кичинекей салым болгонуна сыймыктанам. Чоң рахмат, ыраазычылык. Бирок акты акташ керек, караны кара деш керек. Мен керек болсо өзүмдүн тасмам мага өзүмө жакпаса, мен жаккан жок, начар деп эле айтам. Болгондой айт керек. Бул жакта тууганчылга салып, сыйга салып, доско салып кеткен болбойт. Мына доско салып туруп, мен Эгемберди Бекболиев агай сизди сыйлайм, ошон үчүн мен Семетей тасмасын мактап коеюн, анткени сиз режиссерсуз деп туруп мактап койсом болду. Чыгарманын өлгөн жери ошол. Демек мен өзүмдү өзүм сыйлабайм. Демек мен сизди сыйлабайм. Демек мен подписчиктеримди, өзүмдүн көрүүчүлөрүмдү сыйлабайм. Демек мен чыгарманы сыйлабайм. Анда мындай обзордун тартуунун да кереги жок. Андыктан чыгармада эч качан калып айтпаш керек. Ошону туура кабыл алыңыздар. Бул так мураскери Манастын уулу Семетей кинотасмасына болгон менин чакан обзорум болду. Эми күзүндө чыга турчу кинотасмалар тууралуу сөз кыла турган болсом, кайсы тасмалар бизди күтүп жатат? Биринчилерден болуп, бул 31 августта, Кудайым буйруса, 10 жылдык 2 кинотасмасы чыкканы турат. 10 жылдык 1 кинотасмасына обзор жасайм деп отуруп жасабай калдым. Бирок менин Instagram баракчамда атайын пост чыгарып койгом. Ошол постту барып окусаңыздар болот. Мына бул жерге менин Instagram баракчам чыгат. Ошол жакка дагы катталып, ал жакта дагы көптөгөн кинолорго өзүмдүн оюм менен бөлүшүп турам. Вот. Ал эми 31 августта 10 жылдык 2 кинотасмасы чыгат, аны айттым. Чыгаар менен ошол жактан мен 10 жылдык 1 кинотасмасына дагы бир сыйра киришип кетмекчимин. Обзорду күтүп атсаңар, лайк басып койгула.
Жана андан кийин эле 8-сентябрда деп турат, Кудайым буйруса, Эрнест Абдыжапаров агайыбыздын Сагынбай Манасчы кинотасмасы чыккан турат. Буга чейин Саякбай тасмасын тартты эле агайыбыз. Эми Сагынбайды болсо элдин сүймөнчүлүгүнө айланган мыкты актерлордун бири Асгат Сулайманов байке ойногон тат. Жана башка ролдордун бирин Өмүрбек Израилов ойномокчу. Күтөбүз. Сөз түрдө обзор жасайм. Бакыт Осмуканов буйруса баарыбызга Аяш 2 кинотасмасын тартуулаган турат. Аяш 1 мыкты деңгээлде тартылып чыккан, элге аябай жагып, жакшы касса көтөрдү деп ишенем. 17-сентябрда, урматтуу достор, урматтуу подписчиктер, Министрдин кызынын махабаты 4 чыкканы турат. 17-сентябрда. Азыркы учурда Кудайым буйруса съемкалар аяктап калды. Бул тасманы дагы күтүп аткандар аябай көп болсо керек. Обзор жасайбыз. Жан кино студиясына жана Рустам Аташев режиссерго ийгилик каалап кетмекчибиз. Режиссерду тартуучу топко ийгилик каалап кетмекчибиз. Буйруса мыкты тасма чыгат деп ишенип туралы. Эрнест Абдыжапаров агайыбыздын дагы бир Здравствуй, папа деген кинотасмасы жарык көрөт буйруса. Азырынча белгисиз качан чыгары. Башка ролдордун бирин Самат Эркинбеков ойногон. Ал Самат Эркинбеков бир гана ролду ойноп койбостон, сценарийдин авторлорунун бири, эгер адашпасам. Тасма чыкканда көрөбүз. Малиновые отношения кинотасмасын бизге тартуулаган топ жаш тамашоочулар бизге эми комедия эмес, боевик, криминал, мафия кинотасмасын тартуулаганы турушат. Башкармандарды Атай Өмүрбеков ойногон, жана Азиз Мурайылаев бар, жана башка көптөгөн мыкты актерлор ойногон. Буйруса боевиктерге суусап калсак керек. Министрдин кызынын махабаты 4 дагы боевик драма, мафия дагы боевик. Буйруса жакшы тасма деп күтөбүз. Бакыт Аскевич, Кудайым буйруса, Албарсты 2 кинотасмасын тартуулаган турат. Ал жакта айта кетчү нерсе, башкарманды өзүм ойногом. Обзорду дагы өзүм жасайм. Тасма кандай болду, мен дагы билбейм кандай экенин. Ал эми урматтуу кино сүйүүчүлөр, урматтуу киношниктер, жаман көрбөгүлө, таарынбагыла. Жакшыны жакшы деп айталы, жаманды жаман деп айталы, жана дос тууганга салбайлы, чыгармачылыкта калпайтуу, өзүн өзү алдоо деген болбосун. Эгерде биз бири-бирибизди досум, тууганым деп колдой берсек, жаман болсо дагы жакшы болуптур деп мактай бере турган болсок, бизде жакын арада өсүш болбойт. Болгонду болгондой айталы. Ачык айталы. Баарыңыздарга ийгилик. Сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов болдум. Манастын уулу Семетте кино тасмасы тууралуу өзүңүздүн оюңузду комментарийге жазганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.